Узун бойлуу артыкчылыкпы же жокпу деп көпкө талашса болот. Бир жагынан мындай адамдардын профессионалдык спортко, мисалы баскетбол, волейбол, түз жолу бардай сезилет. Бирок 2 метр бийиктиктеги адамдарды коштоп жүргөн көптөгөн турмуштук ыңгайсыздыктар жөнүндө унутпаңыз. Натыйжада бул узун бойлуу эркектердин асты 30 жашка чыкканга чейин гана жашайт. Салам достор, бүгүн биз тарыхтагы эң узун адамдар жөнүндө сөз кылабыз. Кеттик анда. Габриэль Моняне. Бул узун бойлуу адам 1944-жылы Африкада Мозамбикте төрөлгөн. Ал болгону 46 жыл жашаган. Габриэлдин боюнун узундугу 2 метр 45 сантиметр. Салмагы 190 килограмм болгон. Мындай көрсөткүчтөр буттун абалына таасир эткен. Ал үчүн абдан оор болгон. Анын натыйжасында ал көп жыгылып, ал тургай кабыргасын сындырып да алган. Мындай өсүш ага катардагы кесип үчүн мүмкүнчүлүк калтырган жок. 1988-жылы Гиннестик рекордтор китебине жер жүзүндөгү эң узун адам катары Габриэль Моняне танылган. Ал эми анын өлүмүнүн себеби ал жыгылып калган. Габриэль башынан жаракат алып, тепкичтен кулап каза болгон. Андан кийин Брахим Такиолах. Брахим 1982-жылы Мароккодо төрөлгөн. Жана 18 жашка чыккандан кийин күтүүсүздөн тез өсө баштаган. Бир жолу аны күнүнө 3 жолу өлчөп, ар бир жолу ар башка жыйынтык чыгарышкан. Натыйжада марокколук 2 метр 46 сантиметрге чейин өскөн. Бирок 38 сантиметр көрсөткүч менен эң узун буттардын ээси катары Гиннестик рекордтор китебине кирген. Азыр Брахим Такиола Мароккодо, андан кийин Францияда кезектешип жашайт. Ар кандай шоуларга катышат. Кааласа тасмага жана сүрөткө тартылат. Андан кийин Патрик Коттер О'Брайен. Бул ирландиялыктын жашоосу абдан кызыктуу болгон. Патрик 1760-жылы туулган. 19 жашында бою 2 метр 32 сантиметрге чейин өскөн. Бул Патриктин кирпич заводунда иштөөсүнө тоскоол болгон жок. 1782-жылга чейин Патрик театрдагы спектакльдерге катышып, ошондон түшкөн акча менен жашап келген. 1782-жылы Патрик үйлөнгөн. Анын аялы немис Кристиана Динс болгон. Бирок өмүрүнүн акырында доктор Гюнтер анын кыжырын келтире баштаган. Ал Патриктен өлгөндөн кийин скелетин өзүнө мураска калтырууну суранган. Бирок Патрик анын сөөктөрүн коомчулукка көрсөтүү идеясын жактырган жок. Өлүм жакындап калганын сезген ал балыкчы менен макулдашып, сөөктү деңизге көмүүнү чечет. Ал эми 1806-жылдын 8-сентябрында 14 киши табытты кемеге алып барышкан. Бул көрүнүштү 2000 адам көрүшкөн. Дарыгер балыкчыга акча берип, ал көмүлгөн жерге буйка орноткон. Ошентип хирург Патриктин денесине ээ болгон. Ал эми дарыгер Гюнтер каза болгондон кийин анын бүт коллекциясы, анын ичинде Патрик Коттердин скелети Лондондогу падышалык хирургдардын бирикмесине кеткен. Андан кийин Мортеза Мехрзад. Мортеза 1987-жылы Ирандын түндүгүндө туулган. Ирандык бала кезинен бери бою узун. 16 жашында 1 метр 90 сантиметрге жеткен. Бирок андан кийин ал өлүмгө дуушар болгон, жаракат алган. Ал велосипедден кулап, жамбаш сөөгүн сындырып алган. Ошондон кийин жигиттин денеси тез өсө баштаган. Бирок ошол эле учурда сол буту оң бутуна караганда бир топ ылдам өсө баштады. Натыйжада алардын узундугунун айырмасы 15 сантиметрди түздү. Дарыгерлер бул көрүнүштүн так диагнозун коюшту. Бул диагноз акромегалия деп аталат. Ал эми Мерзат өзүнүн бийиктигинин аркасында атактуу болуп калды. Андан кийин Цен Цин Лян. Узун бойлуулардын арасында аялдын орду бар экен. Кытайлык аял расмий түрдө аялдардын арасынан эң жогорку өкүлү болуп эсептелет. Анын бою 2 метр 48 сантиметрди түзөт. Омуртканын күчтүү ийрилиги Джин Ляндын түз болушуна тоскоол болгон. 1 жыл бою кытайлык аял дүйнөдө эң узун адам деп эсептелген. Ал 1964-жылы туулган. Анын тез өсүшү 4 айлык кезинде башталган. 4 жашында анын бою 1 метр 56 сантиметрге чейин өскөн. Бул анын бойго жеткен мекендештери үчүн нормалдуу өсүү деп эсептелет. 13 жашында анын бою 2 метр 17 сантиметрге жетип, алакандарынын узундугу 25 сантиметрге жеткен. Бирок Цен Цин Лян болгону 17 жаш эле жашап, андан кийин каза болгон. Андан кийин Леонид Стадник. Кадимки Житомир кыштагында бул рекордсмен 1970-жылы туулган. Анын нормалдуу эмес өсүшү 12 жашында мээсине операция жасалгандан кийин башталган. Бул гипофиздин
шишигине жана андан кийинки акромегалияга алып келди. Бирок Леонид ал тургай институтту бүтүрүп ветеринар болуп иштеген. Бир канча убакытка чейин ал киши дүйнөдөгү эң узун адам деп эсептелген. Бирок 2008-жылы жогорку даражалуу наам украиналык Леонид Стадниктен алынып салынган. Ал көз карандысыз соттордун жаңы өлчөмдөрүнөн баш тарткан. Өзү муну жөнөкөйлүгү жана ага коомчулуктун көңүлүн бурууну каалабагандыгы менен түшүндүргөн. Ал ишкерлерден ал тургай Украинанын президенти Юшенкодан жардам алган. Ал мээсине кан куюлуп 44 жашында каза болгон. Бул адам жылына 2-3 сантиметрге өскөн, бирок эч ким расмий маалыматтарды оңдоону каалаган эмес. Ушуну менен видеобузду аяктадык. Каналга катталыңыздар. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз.